Сафлор иштетүү идеясы биринчи жанагы ар бир айылга ушундай өз ар бир жерге продукция өндүрүү кандай бир максатта бир өкмөт тарабынан сафлор келип өндүргүлө деген бир эме маалымат келип түшкөндө ошол өндүрө башташты айыл өкмөттөрү. Ар бир айыл өкмөт өздөрүнүн 1 гектардан 2 гектардан 10 гектардан айдай башташты да. Анан айдап өндүрүп алып келишип ошондон эле күзүндө эмне кылаарын билбей калышты. Булар же малга беришти, же өздөрү май сыгышты билбей калды. Анан биз төрөп туруп ушундай станок бар эле бир деди баягы Советтер Союзунда калган. Ушуну бир курап көрөлүчү деп анан тиги азыр Алтынбек деген бала бар, Таку деген байкебиз бар. Ошол үчөөбүз кеңешип келгиле мону курайлы. Анан май чыгып калышы мүмкүн деп анан курап жууп тазалап ишке киргиздик. Анан ошондон баштап ушу сафлердон май чыга баштады да. Ошонун аркылуу эле биз уже зыгыр майга кызыга баштадык да кыскасы. Бул тетиктер Советтер Союзунан калган тетиктер да. Ар кайсы жерден эле чогултуп мурун ушу темирге кетип аткан жеринен алып коюп койгонбуз эми. Ошол бул жерде биз постоянно ушундай өндүрүш жанагындай мен өзүм тегирменде иштейм да, тегирмен курап анан ошо ар бир тетиктерге мындай баалуу болот го деп эле чогултуп өтүбүз. Ошонун себебинен чыгып калды булар. Биринчи сафлорду тазаладык. Анан Алтынбек деген бала ушу сафлордон май чыгат, жымык чыгат малга дегенден ушуну ишке киргизчи деп анан киргизсек эле ошондон эле чыгып калды зыгыр май. Ишке киргиздик. Ушу станоктун сыгат экенин көрсө, анан жакшы шүгүр эми чыга баштады. Ушундан баштап эле чыгарып калдык. Бир күндө бир жакшы бир мындай кун коюп жакшы бир иштесе, станок өзү дагы мындай бузулбай жакшы иштесе 250 литрге чейин иштеп чыгарса болот экен да. Бирок бул баягы эме сафлерду сыгып эле берет да. Чып калоочу жер башка жакта да. Чып калоочу жер башка бир таза комнатада да. Чаң кирбейт, өзүнө таза бир комнатада турат да. Ал бияктан сыгып апарып туруп, ошол комнатага апарып чып калайбыз да. Анан таза таптаза зыгыр май чыгат. Аны сөз салыштырып көрөбүз да албетте. Суюктугу даамы жок, суюктугу коюураак тиги магазиндикине караганда коюураак болот экен. Анан сафлердун даамы жок болот экен да, такыр мындай даамсыз эле жакшы да, мындай эчтеке болбойт. Биз өзүбүз эң биринчи сыгып көргөндө борсок жасадык, күрүч басып жедик, ушундай өзүбүз биринчи жеп көрдүк да. Даже өзүбүз мындай кашык менен эле даамдап ичип да көрдүк. Жакшы болот экен. Андай жок. Бизде Терек айыл өкмөтү, анан Терек айылынан Байгөнчөктөн, анан өзүбүздөн бир аз келген. Бирок негизгиси Нарын областы боюнча баардык райондор, баардык айыл өкмөттөр айдашыптыр да. Анан алар биринен бири угуп алып келип атат. Азыр могу турган сафлор эме да, тиги Нарын районунан келген да. 8 тонна келген. Ушуну иштетели деп турабыз азыркы учурда. Анан мунун бир себеби азыр эми көрүп тургандай бул тиягы мындай, биягы мындай деп ойлоп атса керек, тиягы кир, биягы эме деп жана бирок мен биз деген жаңы баштадык чындыгында. Анан ал ошол жылдары деген элдер мындай ошо мурдагы жылы массовый айдашыптыр да, айыл өкмөттөрчү 10 гектардан 5 гектардан айдашыптыр. Ар ким кызыккандар айдашыптыр. Анан ар ким алып келет, же бирдемесин жасайсың, дагы бирдеме болуп калат, же жетишсиз болуп калат. Анан улам бирдемелер ушинтип мындай кем каршылар көбүрөөк да, мындай айткандачы. Бирок ошого карабастан иш алып бара берсе болот экен да чындыгында. Биз мисалы үчүн 5 литрден мындай баклажкаларга 5 литрден куюп атабыз да. Ошо 5 литрди үйгө алып барганда көпкө чейин жетет да. Магазиндикин болсо улам бар алып келе бересиң, ал жана суу май сыяктуу болуп кандай бир ылдам түгөнөбү билбейм да. Бул болсо майлуулуу жагынан аябай сапаттуу да чындыгында. Мамлекет тарабынан, аким тарабынан ушундай кызыктар болушту. Департамент тарабынан кызыктар болушту да. Анан алар жанагындай өнүктүрүү фонддон акча бөлөбүз, колдон келишинче дагы кеңейткиле деди. Алар макулдугун жакшы беришти, бүт баарын тең даярдашты, акчабыз таптаяр мына ал деди. Анан азыркы Элдик банкка которушкан. Алар болсо Элдик банктар өзүнүн процедураларын колдонушту, бирок ушунча көпкө созду да. Бир жылдай болуп кетти окшойт. Улам эле мына ана деп эле келатышат, мына ана деп эле келатышат. Анан кимиси кандай түшүнбөйсүң да, же банк обязательно ушундай буттособу, же акимчилик дейин десең, акимчилик берип атат аларчы. Качан документтер бүтсө которо бастап атат да. Банк болсо жүрөт да дале.